бүгүнкү күндө пособия маселеси жөнүндө айтып кетким келет. Ошо пособияны бүгүнкү күндө орчунда болуп турат. Анткени үйүңдө телевизорың бар экен, муздаткычың бар экен, кир машинаң бар экен деп да бербей атат да. Ошол эле убакта мына атаң пенсия алат экен деп дагы ошо пособияны бербейт экен. Андан сырткары атаңдын үйүндө жашайт экенсиң деп да бербейт экен да. Ошол себептен мындай атасынын үйүндө жашап атса, бунун өзүнүн жашай турган үйү жок болсо, мамлекет ошо жерлерди трансформация кылып бөлүп бербесе, анан жашай турган жери жок болсо атасыныкында жашайт да. Ошол себептен мына пособия маселесини бир жакшылап карап чыгып туруп, жеңилдетип, ар бир бүгүнкү күндө мына региондордо көпчүлүк мындай аялдар ушу пособияны кадимкидей күтүшөт да. Андан башка кирешеси жок үй бүлөлөр бар. Ошол себептен ушуну бир тартипке салып берсеңиздер. Күйөөң болсо шаарга иштегени кетип калды, же болбосо чет жакка кетти деп туруп кыскартып коюшат экен. Эми ушу пособияны алабыз деп телевизор көрбөй коюш керекпи, же болбосо холодильник иштетпей коюш керекпи? Ушуну бир конкреттүү, жаңы бүгүнкү замандын талабына жараша кылып туруп, документтерин жеңилдетип туруп, бир тартипке салып берсеңиздер.